Assalamu алейкум, урматтуу чарбакерлер. Бүгүн Ак-Суу районундагы эң илчек өрөөнүнө ашууга жетип, жаңы эле ашуунун белинен ашып түшүп баратабыз. Момундай туман каптап атат. Кереметтүү. Жаратылыштын дагы бир ушундай укмуштуу көрүнүштөрү бар да. Жайдын күнү 6-июнь 2020 жыл. Эң илчек ашуусу. Кыргызстанда эң бийик ашуулардын катарына кирет. Туман сейилдеп кетти. Мыкты болсо момундай көрүнүш. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жок болуп кетип аткандыгы анык. Чындык. Мындан bir 15 жыл мурун о мөңгүлөр ашуунун бели ушу машинеден бийигирээк, жиптин боюнан бийигирээк кар түшөр эле. Ашууда жайгышы мөңгү турар эле. Биздин жаратылышыбыздын бузулуп аткандыгы, жер шары боюнча климаттын өзгөрүп аткандыгы, бир канча градуска жылуулуу болуп аткандыгы чындыкта бул. Неге дегенде мына Кыргызстан суу менен эле байыса болот дейбиз, бирок кандайдыр бир себептер менен биздин аба тообузда монтип мөңгүлөр калбай баратат да. Бул болсо мына 4000 метрлик бийиктиктеги биздин чоң ашуулар, ала тоо. 20 жылдын ичинде ушундай айырмачылык болду да. Аны эми элестетип көрүңүздөр, 30-40 жылдан кийин могу биздин ашууларды эгер мөңгү турбай кала турган болсо, биздин келечек муунга кандай бир залакасы тиет деп биздин кыргыз элин азыртадан ойлонушубуз керек. Ар кандай тоо этектерине заводдордун курулушу бир кандайдыр себептер болуп аткандыр. Ойлонолу кыргыз элим. Канчалык залакасы тийгенде дагы 1000ден ашык эсе жакшылык кылып акчасын төлөп берем деген күндө дагы бул жаратылышты кайра кайтып келтире албайбыз. Ушундай кейиштүү бир көйгөйлөр жүрөктө оюп кала берет экен да. Караңыздарчы, кандай кереметтүү жаратылышыбыз бар, бирок адамзат өтө эле жырткыч келет экен да. Мөңгүлөрдүн дагы эрип кетишине биз адамзат себепкер болуп атат окшойбуз. Аллах Таала аманат кылып берген биздин жаратылышыбызды сактай албай. Эл оңолсо, элдин пейили оңолсо, Аллахтан булган жардам менен кайта муштуудай көзгө сүйкүмдүү биздин жаратылышыбыз кайта кайтып келеби деген ойдобуз. Анда эмесе дагы кезиккенче биздин каналыбызда Рейнекенш чарбасы. Сіздермен болған Айбек Сапарбеков.